Python үйрөнөм десең, биринчи Python сайтына кирип, Python программасыны компьютерге жүктөп алыш керек да. Менде компьютерде жүктөлгөн болгон үчүн, орда өзүм жүктөгөн үчүн азыр жүктөп алдым да, адреске кирип, андан кийин download'тан Python 3.9.2'ni версиясы неме эмес, эң акыркы версиясы биякта бар сайтта. Сайттан бияктан түшүрүп алыш керек. Түшүрүп алып куруш керек да. Андан кийин Python'ду жүктөгөндөн кийин PyCharm программасына жүктөш керек. Анткени биз PyCharm'да немени жазабыз. PyCharm'га киргенде эле уже PyCharm өзү биринчи мына ошо биринчи главный бетинде эле скачать бар, скачатты басып куруп аласыңар да. Куруп алгандан кийин PyCharm монтип курулат десктопко, рабочий столго. Рабочий столдон басасың. Негизи Python программалоо тилдеринде эң оңой да. Программист болгуң келсе биринчи PHP'ден же болбосо Python'дан баштасаң оңойрак болот. Анткени мисалы Java менен баштасаң, мисалы Java'да 1 жыл үйрөнгөндөн кийин, жок дегенде 6 айдан кийин уже бирдемке жасап баштайсың да. Python'да болсо уже сразу эле баштап кетсең болот да. Анткени входа мындай башталышы, программа кириш өтө ыңгайлуу, оңой да. Ошон үчүн мен ушул Python'дун Django фреймворку менен Python менен сайт жасап баштайбыз да. Сайт жасаганда сайттын эки немеси бар. Сайттын фронтенд деп коет, бизге көрүнгөн тарабы, анан бэкенд деп коет, арка тарабы. Көбүнчөсү биз мен фронтендте даяр нерселерди колдоном. Анткени фронтенд эмесмин. Фронтенд жазганды, фронтенд менен иштегенди билем, бирок фронтендти өтө жакшы билбейм да. Анткени көбүнчөсү бэкенд менен эме кылам да. Негизи программисттер өзү багытын тандап алыш керек. Бэкенд аркадагы коддорду жазабы, серверный кодун же бэкендчи болобу же фронтендчи болобу деп кыскасыча. Экөөнү бирдей алып кеткен да программисттер бар. Бирок башталганда ошону тандап алсаңар өзүңөргө жакшы болот. Анткени баш айландырбайт да. PyCharm'ды куруп бүткөндөн кийин PyCharm'ыбызды ачтык. Ачкандан кийин могу жерде New Project деген бутону бар. Негизи New Project'ке басабыз. Программаларды керек болсо Windows'ту деле мындай англисчеге которуп алыш керек. Анткени программа жазганда англис тил өтө англис тил менен мындай жакын болуш керек да. Анткени бүт эле нерсе коддор англисче жазылат. Англисчеге көнүш керек. Эч англисче билбесең да мындай кыйынчылыгы жок. Бир канча эме кылгандан кийин көнүп кетесиң да. Мисалы биринчи проектибизде PyCharm көп нерсени өзүңө жасатпайт. Көп нерсени өзү жасайт да программа. Мисалы бул жерде башка программалар менен код жазам дегенде, мисалы виртуальный среданы сен өзүң жасашың керек, колдо кирип ручной.
бул жерде автоматизированный. Ошон үчүн пайчарым ыңгайлуу да, көп нерсени автомат менен эле, мисалы кийин проект жазып бүткөндөн кийин же жазып атканда, башталганда ошол проектиңизди эмеде GitHub'да бөлүшүш үчүн бир копиясын репозиторий кылып GitHub'да сакташ үчүн пайчарымда автоматтык түрдө өзү эле 1-2 мышка менен ойноп эле эме көрсөтүп коет да. Ушундай. Анда create эле жаса дейбиз. Биринчи my first site деп, же муну сайт 1 деп эле коеюнчу. Эме кылбасын. Муну кыйын болуп көрүнүшү мүмкүн, бирок бара бир 3-4 проект кайра жасап, аны болбой калса кайра өчүрүп, кайра жасап көнө бериш керек да, өзүнчө көрүп пайчарым менен иштеп, кийин мындай оңой болуп калат. Кайра жаса бергенде. Бул виртуальный среданын мааниси бул эмеде. Компьютерге мисалы проект жасаганыңызда Django өзүнүн Django framework да, бул китепкана деп коет. Китепкана деп коет. Django framework'та же болбосо виртуальный среданын мааниси ушундай. Мисалы проектке керектүү башка кошумча программалар болсо, жамактар болсо, кичинекей скрипттер болсо, же болбосо библиотекадан бирдеңке кошула турган болсо, аны сиз виртуальный среда болбосо, пайчарым муну эмеге куруп салат, компьютердин өзүнө элечи. Бир эле проектиңиз менен компьютер 3-4 проекттен кийин overлошуп неме болуп калат да. Ар кандай мусор курула берет да компьютергачы. Ошон үчүн виртуальный среданы куруп, виртуальный среда менен иштегенди үйрөнүш керек. Сөзсүз түрдө бир программист виртуальный среда менен иштеш керек. Анткени ар бир проекттин өзүнүн виртуальный средасына жасалма бир, кандай десем, виртуальный среда деген жасалма бир виртуальный бир компьютер сыяктуу да. Ошол жака бүт немелердин бүт баягы жамактар, скрипттер, программалар, китепканалардын баары ошол жака курулат. И ошол проектке тиешелүү гана неме программалар курулат.